Assalamu алейкум, мен атым Адилхан Жантемир. Мен этнофон долбоору менен элге кызмат кылып келебиз. Этнофон долбоору бул комузду чертип, биз баягы үйрөнгөн боюнча жөн эле кыргыздын күүлөрүн чертип жүрүп токтоп калдык да, анан кийин эмне кылабыз? Элдин баары эле комузду чертет экен деп, анан креативдүүлүк өттүк. Ал кандай десе, комузду дүйнөлүк чыгармаларды черте баштадык. Ошондон улам ошондой идея келди дагы. Ошол нерсе өзү креативдүүлүк, бул кыргыздын аспабы менен дүйнөлүк музыкаларды кайрадан чертип, кавер кылып, анан кайра элге жеткирүү. Ошол нерсени кыла баштагандан улам биздин коомчулук, жалпы эл ошону жакшы кабыл алып, ошо жакшы комментарийлерин берип атат. Көбүнчө чет өлкөдөгү адамдар мага жазып турушат социалдык тармактардан. Комузду ушундай деңгээлде черткенде абдан сыймыктанабыз. Комуз бул кыргыз улутун даңазалайт деген маанини түшүндүрөт. Азыркы күндө ушул комузду чертип, жана ошондой эле комузду жөн эле черте бербей, ушундай да чертсе болот, өзгөчө кылып, кооз кылып, жакшынакай кылып чертсе болот деп, ошонун үстүндө этнофон долбоорунун үстүндө иштеп келатабыз.